Өкмөт акыркы 4 жылдан бери начар абалга кептелген жолдорду оңдоого өзгөчө басым жасоодо. Анда 2021 жылдан ушул күнгө чейин 2453 километр жолго асфальт төшөлгөн. Ал үчүн 101,7 миллиард сомдон ашык каражат бөлүнгөн. 2025 жылы жол тармагына мамлекеттик казынадан 27 миллиард сом ажыратылып, бөлүнгөн каражатка 1152 чакырым жолго асфальт басуу пландалууда. Бүгүнкү күндө ошол 590 чакырым жол асфальт талып бүтүп калды. Бул жарымы, бул деген ошол жылдын аягына чейин 1000 километрден ашканга мындай үмүт бар. Жалпы биз пландаган жолдор боюнча 27 миллиард акча каралган. Анын биз бүгүнкү күндө 22 миллиардын биз асфальт эттик. Жол куруу өлкө казынасынан капиталдык салымдардын жана инвестициялык долбоорлордун эсебинен ишке ашууда. Бул жылы облус жана райондордогу ички жолдорду жасоого өзгөчө көңүл бурулуп жатат. Анын негизинде Нарын облусунда 266 чакырым жол быйылкы жылы толугу менен жасалып пайдаланууга берилет. Баканбаева балыкчы жолу, бунда биз 17 чакырым жолду жаңы реконструкциядан өткөрүп атабыз. Андан сырткары Нарын областында Нарын Баятов жолу, Нарын шаарынын көчөлөрү, Ленин, Шералиев көчөлөрүндө капиталдык оңдоо иштери жүрүп атат. Ошондой эле туристтик зонага бара турчу Чоңкурчак жолу, Чоңкурчак, андан сырткары Кырчынга бара турчу жолдор бүт баары тең быйылкы жылга планга киргизилип, жалпысынан 400 чакырым жолго пландаштырып атабыз. Бүгүнкү күндө түштүк аймагы боюнча ушул жылдын башынан бери 317 чакырым жол жасалган. Анын ичинде 184 километр жол Ош облусуна тиешелүү болсо, Жалал Абад облусунда 105 километр жолго асфальт басылган. Ал эми Баткен облусунда 29 чакырым жол жасалып колдонууга берилген. Түштүк аймагы боюнча 2025 жылы 600 чакырымга жакын жолдун курулушун бүтүрүү мерчемделүүдө. Жалпысынан кыргызстан түштүк мамлекеттик ишканасына коюлган тапшырмалар боюнча пландалган жумуштар где-то 600 чакырымга жакын асфальт план кирген. Анын ичинен бүгүнкү күнгө 317 чакырым асфальт төшөлдү бүгүнкү күнгө. Анын ичинен Ош областынан 180 километр, Жалал Абад областынан 105 километр, Баткен областынан 29 километр төшөлүп бүттү бүгүнкү күнгө. Кыргызстандагы жасалып жаткан жолдорду айдоочуларда байкоого алып көзөмөлдөп турушат. Алар асфальттоо иштери кыска убакыт аралыгында жүрүп жатканын айтып, бирок сапатына дагы көңүл бурулуш керек дешет. Сонун эле байкалып атат. Аябай жакшы болуп атат. Жолубуз кеңейип алып, жыргап эле калбадыкпы? Эч пробка жок. Азыр анча-мынча жерлерде кичине немелер бар эми. Дагы жасап атат бүтпөгөндөрдү. Ошол жерде эле кичи кыйынчылык болуп атат. Азыр мына ошол. Мына жолдор анча-мынча пробка болуп аткан себеби жолдор курулуп атат. Бирок өтө жакшы болуп атат. Карачы шаарга окшоп калды. Мурун тополоң бүт эле. Эми анча-мынча жерлер кичине дагы эле болуп атат. Бирок Кудай кааласа, жакында олор бүтсө жыргап калабыз го. Ош Баткен Разаков, Өзгөн Каракулжа, Ош Кара Сууна жолдорунун курулушу үчүн мамлекеттик бюджеттен 4 миллиард сом акча бөлүнгөн. Аталган негизги стратегиялык жолдордун курулушу тездик менен жүрүп, дээрлик 90% аяктап калган. Белгилей кетсек, өлкөдө транспорт салыгы жоюлуп, анын ордуна күйүүчү майдын 1 литрине 1 сомдон алына баштаган. Андан түшкөн каражат унаа жолдорун асфальттоого жана оңдоого жумшалат. Толбай Бурканбеков, Урмат Умарбеков, Ош ТВ.